Тояштардагы ысырапкорчулукту жоюуга байланышкан президенттин жарлыгы бар, бирок аны баары бирдей аткарбагандар бар. Мушкер Мунарбек Сейитбек уулу президенттин жарлыгын колдоп, үйлөнүү тоюнда негизсиз чыгымдарга жол берген эмес. Ал тойду өткөрүүдө үнөмдүү жолун тандап, коомчулукка үлгү көрсөтө алды. Адам көрө пайдалуураак кылып, өзүбүздүн жашообузга, акыретибизге деле пайда кылып, бир жакшы чакан кылып өткөрсөк да болот да. Ошого мен ниет кылгам, кичине мен ниет кылчумун, той өткөрсөм ушундай кыздын үйүнө барып алып келип, анын үй бүлөсүн колдон келишинче жакшы кылып, сый урмат кылып көрсөтөлү деп. Аллах Таала мүмкүнчүлүк берди, ошондой той өттү, жакшы. Кыздын үй бүлөсү да түшүнүп, ушундай өткөргөнүбүзгө Кудайга шүгүр. Деген менен атаандаштык менен той өткөрүп, карызга баткан учурлар да карбаган. Мындай терс көрүнүштөрдү мыйзам менен чектөө сунушталды. Коомдук талкууга чыгарылган долбоордо тояштарда коноктордун саны 250дөн ашпашы керектиги жазылган. Талап сакталбаса, той ээси 300 000 сом айыпка жыгылса, салтанат өткөрүлгөн жердин ээси да 100 000 сом төлөп калат. Бирок эми баягы биздин менталитетибиз ага жол койбой, коомдо ошондой бир кыйын кырдаалдар болуп калган учурлар бар да. Мисалы, колунда бар адамдар үчүн билинбейт, алар каалагандай өткөрө берет. Ошол эле мезгилде айрым бир адамдар кыйналып калышат да. Атаандашуу болот, бири-бирине салыштыруу болот. Анан эл арасында коомдук пикир дагы болуп калат. Ошол себептен анан чын эле айрым учурларда ошол аш тойлордо, өлүм житимдерде чоң эле материалдык чыгымдарды келтирет. Анан эми мамлекеттин негизги функциясы, мамлекет ушундай учурларда чектеп, эгер коом өзү ага барбаса, кандай бир чектөөлөрдү киргизип жеткириш керек да. Анан Мындай кадам менен ысырапкорчулукту оздуктоо максатталууда. Долбоордун авторлору депутат Замирбек Мамасадыков жана Шайырбек Ташиев. Анда маркумду акыркы сапарга узатууда 3-лүк, 7-лик, 40 жана жылдыгын өткөрүүгө тыюу салуу жазылган. Деген менен эл өкүлдөрү оболу бул жаатта коомчулукка үлгү көрсөтүү керек дешет. Эми ушул мыйзам эгер кабыл алынып иштей баштаса, ошол бийлик өкүлдөрү өздөрү, ошол эле депутаттар өздөрү үлгү көрсөтүш керек. Биз көп учурда баягы соц тармактардан көрүп калабыз, кайсы бир депутат же министрдин жасаган тою, анан чакырган коноктору, башкасы, ошолор үлгү болуш керек. Ошолордон башташ керек, эгер жанагы жоопкерчиликке тартуу жактарын ошондой иштейт. Ысырапкорчулукту жоюу коомчулуктун талабы болгон менен бир жолго коюлбай келет. Бул жаатта дин өкүлдөрү фатваларды чыгарып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишет. Бирок аны коомчулук бирдей кабыл албай жаткан учурлар да бар. Имамдар, казыят, муфтият ошол түшүндүрүү иштерин алып бардык. Эми бүгүнкү күндө мыйзамга киргизип атканы бул жакшы. Шариятыбызда ысырапкерчиликке тыюу салынган. Ысырап кылбагыла Кудай Таала жакшы көрбөйт дейт. Ошон үчүн мындай мыйзамдын коомго чыгып атканы бизге өтө чоң пайда алып келет. Өзүңөр күбө болгондо бүгүн бир тойлордун аша чабып кеткендиги, же болбосо акыркы сапарга маркумду соттон дагы аша чабып кеткендик, бул биздин элди белгилүү бир катмарын кыйнап коюп атат. Буга чейин тояштардагы ысырапкорчулук жана аны чектөө боюнча президенттин дагы жарлыгы чыккан. Өлүм болгон үйдө малдын союлушуна дагы тыюу салынган. Аны көзөмөлдөө жергиликтүү бийлик органдарына жүктөлгөн. Эми ал баягы салттын каадасына жараша да. Аябай мүмкүнчүлүгү кеңири мындай чиновник адамдар, бийликтеги адамдар ошентиши мүмкүн. Аябай миңдеген атчандарга улак берип атышат. Айылдарды аябай көп жылкылар союп атышат. Жана жаманчылык болуп өлүм айтып келбейт дейт. Жаманчылыкта бизде мисалы үчүн Алайкуу чөлкөмү боюнча биз Алайкуудан болобуз өзүбүзчө. Ошо шармыкыз дейсиз болду. Бизде жаманчылыкта дасторконго эч кандай жана салат палат тияк-биякты койбойт. Бизде төлкө ушу дасторкон. Дасторконго болсо ошол нан коюлат, борсок коюлат. Анан эт анан чорпалар тартылат да. Бул жерде чоң ысырапкерчиликке жол берилбейт. Ошондуктан ошо тойлордо да ошондой ысырапкерчилик болуп атат. Ошол чектөөлөр болсо жакшы болот эле элдерге, бизге деле. Ашыкчанын деле кереги жок. Өзүнүн туугандары эле чогулуп келсе болот да ошондо. Эми баруу оңой болот да. Азыр эми ошол ой кетти. Значит, колдош керек. Көз карашым жакшы. Ашыкча ысырапчылыктын кереги жок. Жакшы көз караш. Маданий деңгээлибизди эметиш керек да, жогорулатыш керек. Анан ошондо адамдар өзү эме өздөрү түшүнүп калышат, осознанный эме келишет да выборгачы. Ошондо анан ошол нерсе жоюлат.
мошкураак салса деле кайра чоңдор өздөрү ошону өткөрөт да. Коңшу Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстанда той аштарды чектөө боюнча атайын мыйзамдар бар. Мисалы Тажикстанда үйлөнүү тоюнда 150дөн ашык адам чакырууга, никеге катталууга 3дөн ашык машина менен чыгууга тыюу салынган. Экономисттердин эсебинде кыргызстандыктар жылына аш тойго 3 миллиард доллардан ашык акча чачат. Анда бир жыл ичинде 1,5 миллиондон ашык үй бүлө ар кандай той топур өткөрөрү белгиленип жүрөт. Алмагүл Байгызы, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.